28 шаардык кеңешке талапкерлерди каттоо 1 мартта токтогон, эми райондук жана айылдык кеңештерге талапкерлерди каттоо 11 мартта аяктайт. Бирок бул партиялык тизме менен гана шайлоого аттангандарга тиешелүү. Ал эми айылдык кеңештерди шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер 22 мартка чейин каттоого алынат. Бүгүнкү күндө болсо 12472 талапкер талапкерлердин тизмеси берилген. Алардын ичинен 7671 эркек, 4801 болсо бул аялдар болгон. Саясий партиялар каттоодон өткөндөн кийин 5 календардык күндүн ичинде өзүнүн программаларын тапшырышы керек аймактык шайлоо комиссияга. Ал болсо өзүнүн саясий шайлоо алдында программасы биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында илинет. Эгер партиялар же өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартса, анда бул тууралуу 7 апрелге чейин билдириш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында 22 мартка чейин шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу арызын берген партияларга жана талапкерлерге шайлоо күрөөсү кайтарылат. Ал эми партиялар жана өзүн өзү көрсөткөндөр арасында катар номерлерин аныктоо боюнча чучугулак 1 апрелде кармалат. Саясий партиянын тизмесине кирген талапкер 21 жашка толгон болуш керек. Ортодон жогору билим болуш керек, соттолбогон болуш керек, эгер соттолсо да соттуулугу жоюлган болуш керек. Ошондой эле баягы жөндөмдүү адам болуш керек да. Ошол адамдар саясий партиянын тизмесине катталганга укугу бар. Саясий партиянын эгерде башка бир саясий партиянын мүчөлүгүндө турса, ал башка партиянын тизмесине киргенге болбойт. Ушул тапта шайлоочулардан биометрикалык маалыматтарын чогултуу өнөктүгү башталып, аймактарга 11 мобилдик автобус жөнөп кетти. 19 мартка чейин мобилдик автобустар 130 конушту кыдырат. Адистер биометрикалык маалыматтарды каттоодон өткөрүү, паспорт алмаштырууга арыз берүү, туруктуу жашаган жери боюнча каттоого тургузуп жана электрондук санарип кол тамга алышат. 20 мартка чейинки мезгилде биздин Кыргызстанда ошол айрым бир маселелер боюнча биометрикалык маалыматтарды чогултуу маселеси, шайлоочулардын тизмесин түзүү, аларды актуалдоштуруунун жол жоболору, паспорттарын мындай алмаштыруунун жол жоболору, жерлерди биздин жарандар ошол паспортун алмаштырганга дагы керектүү документтерин ушул мобилдүү топторго, атайын түзүлгөн топторго берип, ушундай мамлекеттик кызматтарды алганга укуктуу. Ал арада шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жеке корконуу каражаттарын сатып алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалгандай, пландалган сумма 15 миллион 41 миң сом. Бул каражатка санитайзер, 4 кабаттуу бир жолу колдонулуучу бет кап, респиратор, колгап, тилкелик, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү үчүн кийимдер, шайлоочулар үчүн спирттүү кол арчылар сатып алынат. Сынактык арыздарды берүү мөөнөтү 30 мартка чейин. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.